Здание, кайсы здание? Телеком. Телекомдук, да? Класс деген. Бұл жерде мониторлардың системаның состояниясы, толып кеткеннің температурасын бүт барын көрсетіп тұрады. Бірақ 20 кишиде иштейт. Сервер толып баратсаны да көрсөтөт. Бүт барын көрүп турасыз. Бұл жақта доступный. Доступный кайсыларды буюрса 1 апрелде уже 1 госоргандарды миграцияны кылабыз. Уже тестирование көрүп, тесттерди өткөрүп, калган 5 госорганды киргизебиз. Бұл жер серверный бөлімі. Стойкалар. Кондиционирование пульт полный основа международных стандартов. Жоқ, вероныз жоқ. Азыр бұлар қажет схема санда қойылды да, бұл жерден көрсеңіз, ақырғы үлгідегі да, өзінің ақырғы үлгідегі. Датчиктен автоматически дәнді. Бұл қысыларды сорып алады да, газды жібереді. Ушул температура турат. Эң негизги нерсеси бул бүгүнкү күндө биздин баштаган цифровизациянын жүрөгү да. Мунун экинчисин бир эле зданияда Кудай сактасын, бир баягы договордон же здания жыгылып калды. Мунун экинчисин биз учуна коюп атабыз да. Ошондо запас эки жүрөк болду. Азыр баркан. Андан кейін бұл жерде атайын бұларға жатақанасы эс алышат да, эс алу бөлмесі, душтары. Азыр айтышниктер, Бұлар эми нар жагында көрөбүз. Бұл жерде атайын өзүнүн душтары менен ушул жерден чыкпастан жатып алып иштей берет. Ушул жерде жиби бардык нерсеси ушул жерде. Чыкпастан ушул жерде иштей берет. Қанша отырады? 200 171. 200 отырады, сразу. Айлық шарыдағы бүт шарттар тазаланып, бұлар бүт жанағы чисткада. Біздің мамлекеттің жүрегі болып қалды. Андан кейін мына жерден баштаса бұл жер намазханасы, намаз оқучу жайы бұл жер атайын. Бұл жерде бұларға атайын көрсетілген теңіз ойнап тұруш керек деп айтамыздарчы. Теңіз ойнап тұрған не нәрсе жазылыш болған. Бұл жерде осы PlayStation ойнап тұруш керек деп баштары жазылыш өтүш керек. Дүйнө жүзүндөгү стандарттар жакшы берилет. Андан кийин бул жагы болсо, мына столовый. Ушул жерде тамак даярдалат. Ушул жерде тамак ичет. Үстүңкү столу калды, азыр келсе эле бүттү. Калган нерсе бүт шарты бар. Азыр бүгүн деле ичип атышабы жерден же азыр бүгүн ачып атабыз. Бүгүн ачып атабыз да. Бул жерде презентациябыз бар сизге. Жасалган жумуш. Бүгүнкү күндө 4 направление сиз берген тапшырма кылайып, сценарий тештирүү боюнча бүгүнкү күндө 4 направление боюнча иш кылдык. 3 ай 10 күн убакыт болду бүгүнкү күндө. Жаңы киргизгенибизде проблемалар болду. Паспорттарды онлайн алуу боюнча, бул сүрөттөр боюнча азыр уже 200 ашып кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 102 жараныбыз уже үйдө отуруп паспорт алууга мүмкүнчүлүгү болду да. Андан кийин бардык пропискадан баштап туруп, сондордогу азайган бүт очередтегилерди дагы бардыгын азыр кызматкерлер сизге түшүндүрүп берет. Эң биринчи эле маселелер бул биринчи коррупция жоюу. Мамлекеттик кызматкерлер менен жарандар бири-бирине контакт түзмө-түз контакт болбош үчүн баарын онлайнга которуш керек да. Ошондой эле бизде контакт болбой, кичине коррупция проявленияларды азайтабыз. Экинчиден бул кызмат, соомдордо, кадастрдагы кезектерди кетириш керек, жок кылыш керек да. Ал жерде де ошол кезектердин ичинде коррупция проявлениялары болуп кетет да. Ошон үчүн анын баардыгын кетиришибиз керек. Биз жумушка киргенден кийин эле сразу жумушка кирип, ушул суроолордун баарын чечүүгө чогуу бир команда менен көп иштеп чыктык да. Ар бир сондорго биз тийиштүү адистерди азыр камтыдык. Жарандарыбыз биринчи этаптан келгенде эле
мындай айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, мы хотим повысить цифровую грамотность жарандардынчы. Жанагы түндүк тиркемесини телефонго жүктөп, кандай бир справкаларды кажети жок, соңго келбей эле үйдөн эле отуруп эле алсаңар болот деп түшүндүрмө иштеринин иш-чаралары жүрүп жатат. Мисалы келтирсек, Бишкек шаарында азыр учурда 2000 адамга чейин кезек очередь нагрузка бар эле. Ошо иш-чаралардын алкагында биз иштеп чыккандан кийин бүгүнкү күндө уже 1500-1600га чейин түшүп калды кезек. Бир кыйла эле төмөндөдү. Негизги бул онлайн, бул ID замена паспорт онлайн. Мурда мындай мисалы келсек 24-жылы Садыр Нуркожоевич 2 айда 4 эле паспорт алса, биз мына анализдеп чыктык, иштеп чыктык. Бир топ администрацияда Каныбек Турунбековичтин участие менен жыйындар өткөрүп, бир мына маселеси эмне үчүн мындай 4 эле паспорт болуп атат экен деп анализдеп чыксак, 3 компания иштептир. Бул Инфоком менен Түндүк, анан жана бир жеке компания Садыр Нуркожоевич. Мындай ойлоп чыксак, аларда ортосунда ынтымак жок экен. Андан кийин уже управдылармен өткөндөн кийин биз бир ынтымакта министр мырза менен бир команда болуп иштеп, 2025-жылы 2 жуманын ичинде эле 100дөн ашык ID паспорт уже алынды онлайн. Бул Садыр Нуркожоевич жана Түндүк тиркемесин колдонуп эле. Бул еще дагы айтып кетиш керек, бул уже реклама берилет. Мен мисалы онлайн паспорт алганда эмнеден баштайм, ошону көргөзсөңөр. Мен ошо сурайын деп атам да. Түндүк тиркемесине киресиз. Андан кийин паспортко киресиз. Онлайн паспорт. Бул жерде түшүндүрүп бересиз, кандай кылыш керек, кандай сүрөттөр түшүш керек. Инструкциясы турат. Бүт айтып бересиз, кандай сүрөт кылыш керек, чачы кандай болуш керек, кийимдер кандай болуш керек. Андан кийин баштаганда эле мына сүрөткө тартабыз. Өзүңдү сүрөткө тартасың. Бул өзү эме кылат, анан паспортко даярдап кесет. Өзү кесет. Өзү кесет. Анан бул 3-4 кылып туруп. Бул документтерди жибергенден кийин центр биз персонификация бар го. Ошол жерден барып дагы сүрөтчү отдел бар. Именно сүрөтчү графиканчы. Арты мисалы ар кандай кете берсе болот да, анан артын алар өзүлөрү ак кылып берет да. Анан биздин жанагы ИКАОнун требованиясына жараша фотонун требованиясы бар да, международныйчы. Ошого келтирип туруп анан дальше чыгарганда уже кетет. Оплатасы да онлайн кылса болот бияктан. Оплатасы онлайн болот, бирок Только паспортту алганда гана барасың. алган киши гана. Алганда гана барасың, бүт үйдөн толтурасың, сүрөтүн жибересиң, анан паспортту алганда гана барып туруп, паспорт столдон алып кетесиң, туурабы? Анын да бир эмесин эметтик, доставкасы да бар. Кааласа доставка үйгө чейин жеткизип берет. Үйдө сүрөтүмдү кабыл алды. Мен бул жерден көрсөтөм. Порча болсо, урлап кетсе же суроо утуп калса, өзүм көрсөтөм да бул жерде. Кайсы жерден алып кетем, көрсөтөм. Мен өзүм телефонум болду, отправить заявку кылсам. Баталет 1 мүнөттүк нерсе. Oldu. Подписать деген биякта булутту колтонгон бар. Подтвердить. Уже почтама келди. Сообщение мына уже деп алсаң болот. Болду, заявка кетти. Эми балдар түшүндүрүп кеткендей эле эң кыска срок 3 саат. 3 саат канча сом болот? 1600 тарифтери бар. 6700 6740 ичинде 3 сааттын ичинде берип коесуң. Мен 3 күнгө берип койдум, шашылысы жок. Хорошо, түшүнүктүү. Безопасностьта карап коюшубуз керек экен, башка өлкөлөрдүн жарандары келип атат, онлайн алып алып. Жок. Цифровой. Алар өткөрбөйт. Азыр эмеде бизде эмеде жок да. База цифровизацияда дагы өткөн эмес. Биз азыр дагы айтып берет буюрса. Ушун менен барып туруп, азыркы платформабыз туура кетти. Бул азыр каспий банкка айланат да. То есть уже мамлекет түшкөн. Мурун мисалы үчүн азыр 350 миллион эле сом бүгүнкү күндө кызматтан, Инфокомдон мурун көрүп келген болсок, быйылкы 2025-жылга 2,5 миллиардга чейин турабы? 3 миллиардга чейин уже за услуги түшөт. Анан мындан тышкары дагы онлайн паспорт болот го. Азыр мурун прописка кылыш үчүн барып үйдүн ээсин чогуу эрişип барчу да. Азыр аны да онлайн запускать эттик уже. 2 жарым түндүк аркылуу. Үйдүн ээси заявка турчу киши, мисалы мен бул кишинин үйүнө турсам, мен заявка кетирем, бул киши подтверждение кылат, экөө эле онлайн телефондон бүт гана прописка туруп калат.